Президент Садыр Жапаров 2024 жылдын 6 мартында кол коюлган Кыргызстан менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы Каса Миң Борбордук Азия жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн ортосунда электр энергиясын берүү жана сатуу долбоору үчүн кошумча каржылоо долбоору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууну жана 2024 жылдын 21 апрелинде кол коюлган. Кыргыз Республикасы менен Ислам өнүктүрүү банкынын ортосундагы Каса Миң Борбордук Азия жана Түштүк Азия өлкөлөрүнүн ортосунда электр энергиясын берүү жана сатуу долбоору үчүн кошумча каржылоо долбоору боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам 2024 жылдын 27 июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Анын максаты көрсөтүлгөн макулдашууларды ратификациялоо үчүн ички мамлекеттик жол жоболорду аткаруу болуп саналат. Каржылоо жөнүндө макулдашуунун жоболоруна ылайык эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы $18,3 миллион өлчөмүндөгү кредиттик каражаттарды жылдык 0% ставка менен 50 жылга бөлүп берет. Анын ичинде жеңилдетилген мезгил 10 жыл. Кредиттик макулдашуунун жоболоруна ылайык Ислам өнүктүрүү банкы $13 миллион өлчөмүндөгү кредиттик каражаттарды жылдык 1,5% ставка менен 25 жылга бөлүп берет. Анын ичинде жеңилдетилген мезгил 7 жыл.